Заманбап жана кызыктуу кесиптер жөнүндө көбүрөөк маалымат билгиңиз келеби? Биз бул рубрикабызда өз кесибинин мыктыларына актуалдуу жана кызыктуу суроолорду беребиз. Алар болгонун болгондой айтып беришет. Сиз Бизон медиа порталынын бизден 10 суроо рубрикасын көрүп жатасыз. Мен атым Төлөгөнов Бакыт, өзүм водитель, гид, туризмде иштеймин. Гид деген ошо Кыргызстанда, негизи Кыргызстанда иштесе, Кыргызстан тарыхын билген, жаратылышты билген, ошо бара турган жерлер бүт билген адам, киши болуш керек. Мен водитель гид болуп 6 жылдан бери иштейм. Ал жака чисто случайно эле кирип калгам. Мен машинем бар болчу, полный привод, бийик. Анан интернет аркылуу реклама алгам. Мындай биздин эле жарандарыбызды тоого, коктуларга апарып эс алдырып келейин деп чыгарып койгом. Андан кийин эле турфирмалар чала баштады. Именно ошондой машина керек экенин тийип, анан ошо 6 жылдан бери ошентип азыр болсо машиналарды көбөйтүп 3-4 машина болуп калган. Сыймактанып турган көп, ошо туристтер келет, аябай жаратылышты кооз экен, аябай бейиштүү жерлерде жашайт экенсиңер деп, ошо биздин тоолор, жаратылыш, адамдар менен сыймыктанабыз аябай. Анан уялта турган биздин жолдор, мына туризмди өнүктүрөбүз дейбиз, Ысык көлдүн южный берегинин арасындагы жолдор аябай начар болуп калган. Туристтер жолдо эс албай эле, жаратылышты көрбөй эле, ошо жолдо өңгүлдөн секирип туруп эле ошо таң калышат, ошо эң эле уялта турган. Анан экинчиден дараткана токтоп койгула дейт. Жолдон кийинки учурларда 5 километр, 10 километр жүрөсүң, же бир да дарактар жок, же токто турган жерлер жок. Ошо даратканаларды койсо жакшы болот эле да. Анан жолдор. Жок, жүз жолдон тажабайбыз. Мисалы, любой эле жер, Соң көлгө келебизби, Ысык көлгө келебизби, биз бир жылда бир калп айтпасам 10 жол келебиз, 15 жол келебиз. Биринчи жол келгенде эле болобуз. Улам айтып, ошо биз сыймыктанабыз, адан тажабайбыз. Жок, андай учурлар болгон жок. Эмне дегенде гид кайсы жерге барбасын, ошо бүт тарыхты билет, ошо бүт кийинки учурларда туристтер китепти окуп, билип туруп барышат да. Ошо именно ошо жерлердичи. Анан гид алдын ала айтып берет, андай учурлар боло элек. Мен өзүм азырынча ички туризмди өнүктүрүп атам. Менин турларым башкалардан айырмасы, меники кичине арзаныраак. Мен 3-4 машинем бар. Пока жаңы баштап келатам мен, офисим деле жок. Анан кийин ошо арзаныраак, эң негизгиси. Өзүм жакшы көрөм бул жумушту, өзүм апарып, өзүм гид, проводник катары апарып келем. Көңүлдүү, шамдуу апарып келем, бардыгы көңүлдүү, ошо эс алып келишет. Акыркы 2-3 жылдан бери ички туризм аябай өнүгүп келатат. Мисалы, любой эле адам, бир киши болобу, 2 киши болобу, Instagram аркылуу, Facebook аркылуу төлөп туруп эле каяка баргысы келсе, ар кандай турлар бар. Көлгө бар, жакын жерлерде көлтөр, аларчалар бар. Аябай өнүгүп келатат. Бул бир четинен жакшы. Анан көп ички туризмде көп возможно конкуренция болуп атат, ошондуктан выбор көп болуп атат. Ички туризм аябай жакшы азыр. Суроолор беришет тарых боюнча. Анан кийин жана Кыргызстан жана
туристтерге көрсөтөбүз. Көк бөрү мисалы. Гид ошо каяктан, кайсы мамлекеттен келбейин, мисалы көбүнчөсү англис тил билиш керек, орус тили, кыргыз тил, эң негизгиси ошо 3 тил билиш керек. Анан мүмкүнчүлүк болсо Испаниядан, Италиядан келгендер, Азиядан келгендер тилди билсе, андан да жакшы болот. Билим бар болсо деле жакшы болмок, бирок ал жок деле, средний образование менен. Главное, тилди билген, анан шамдуу турду өткөрсө, ошол эле жетишет деп ойлойм. Кыргызстанда азыр жакын жерлер уже бардыгы билип калышты, барып калышты. Алыс жерлер көп билишпейт. Мисалы Кел суу, азыр акыркы учурда ошол жака совет берем. Анан Памир Алай тоолору, Памир Алай дагы кайсыл Эки Нарын, Коктумага жагат. Көп эле жерлер бар, ошо алыс жерлерде мүмкүнчүлүк болсо, ошо алыс жерлерге барса, сонун жерлер бар. Заманбап жана кызыктуу кесиптер жөнүндө көбүрөөк маалымат билгиңиз келеби? Биз бул рубрикабызда өз кесибинин мыктыларына актуалдуу жана кызыктуу суроолорду беребиз. Алар болгонун болгондой айтып беришет. Сиз Бизон медиа порталынын бизден 10 суроо рубрикасын көрүп жатасыз.